İşiniz yaxşı mı? Tamam dayandırып атасыз. Tamam, keçik tamam. Keçik tamam беріп атасыздар. Қанша кишиге? Қанша кишиге дайындадыңыз? Бүгін заявкада 20 киши. Өзүңүз элеби берди? Берди, өзүм жалгыз Иштегенде. иштеген өзүм. Ашпозчу бардыгы, көмөкчү бүт өзү. Көмөкчү өзүм жалгыз. Эмне берилет менюда? Менюда меню боюнча берилет, бүгүнкү менюга караштуу. Менюну ким бекитип берет сизге? Менюну старший тунайдыда жанат. Диетсестра ким? Тунай жеңизде. Бекмуратова. Катып турабыз. Якта. Саламатсызбы. Передвижение журнал продуктов. Журнал передвижения продуктов берилечи. Күнүнө азык-түлүктүн кыймылы фиксировать эткен журнал берилечи. Сиз азыр эмне жазып атасыз? Мен кечкиге макарон, ошо меню боюнча макарон жасап атат. Макарон аш. Макарон коек суп, мындай шөбөлө катары. Макарон аш деп жүрөт. Ошо коюлду макарон аш деп жазган. Аш макарон ашынан башка дейм. Бул камыр палоо деген сөз да туурабы макарон аш бар мындай алганда. Бул коюу түрдө жасала турган тамак. Макарондун коюу түрдөгү берилгени макарон аш деп айтылат. Муну макарон суп дейт да. Сакын экен. Экөөнүкүнө бирдей кетпейт да туурабы сурап. Ошо менюда жазылган боюнча грамда, килограмда берсе ошого карап суп. Кана келем, сиз менюдан чыгып кетип атпайсыз. Жок, мен 1 килограмм берсе 1 килограмм салам. Шөбөлө болот. Бул тамагыңыз менен бул тамагыңызда менюда кагаздагы тамак менен мунун айырмасы болот. Сиз меню менен кетип. Не себептен ошо алып кете берет эмне? Ошол продукта берген жерде коюп да. Продуктыңар кайда эметет? Эми мага меню боюнча берет. Мен меню боюнча жасайм да, мен грамда алам, ошо толук нерсе алам. Меню боюнча. Бул азыр обедке. Жок, бул эми эртеңкиге задача алып коём. Канча килограммдан чыгасыз? Бул 1 килограммдан 2 килограмм. Алам да, обедке кечкиге. Жалпы бир айда пайдаланган этиңиздердин көлөмү канча? Аны мен билбей эткем, завхоз менен Завхозга. сүйлөшөбүз. Кайда жооп бере турган сиз да? Ыңгай заявкаларды алат элчи. Тамакка сиз жооп бересиз да, кайдачы? Канча кишиге тамак берип атасыз, туура? Кана келип ошол заявкалар кана? Кимге жейсиз да? Алып келин. Тамакка ким уруксат берет? Эмени жасалгандан кийин текшерип алууңарга. Бекмуратова. Пробаларга. Журнал каякта? Ошол тамакка уруксат бердим деген. Тамак уруксат берген журнал. Енді проба алынат, суточный пробалар алынат, мындай болот. Енді пропустан бир нерсе болсо мен жооп берем де, өзүм мындай проба суточный тамактар алынат. Бул сиздин суточный берип алгандарыңыз. Мага сабап тамакты ким уруксат берди? Күнүмдүк тамак ашыңар даяр болду, келди, ошол кол коюп, өзү попробовать этип көрөт. Бардығын алат, анан прокражный журналга кол коет, ал нумерованный, прошнурованный болот. Ар бир күндүкүн кол коет. Мен уруксат бердим, болот деп туруп, анан ошондон кийин кетет, туурабы? Мыйзам боюнча айтып. Журнал продвижения продуктов. Самирете жооп бербейсизби сиз? Прошнурованный эме жок да силердечи. Вот эми мен азыр кантип мени эл ишендиресиңер, азыр элге чыгабыз, айтабыз. Бизге 50 килограмм эт келет айына. 200 килограмм картошка келет, 20 килограмм май келет, анан биз ошонун эсебинен тамак беребиз. Күнүнө мен ашпозчуга муну берем, муну берем, муну берем деп мен кантип ишендирем. Сиз ашпозчусуз. Тамак сизге берилген продуктка сиз жооп бересиз. Жооп бересиз. Эми сиз кайра тиги совхоз жооп берет деп атасыз. Сиз өзүңүздүкүнө жооп бериңизчи. Завхоз өзүнүкүнө жооп берет. Эми завхоз ошол продукттарды бөлүп чыгарып берет да. Сиз кантип алып атасыз? Мен мына заявка менен. Кана, накладноюңар кана сизге берип аткан, сиз кол коюп, мен ушунча эт алдым. Старшийде болот, бүт бар. Жок, кана, эмнеге старшийде? Сизде болуш керек.
Накладной ар бир килограмм картошкага бардыгына сиз кол коюп беришиңиз керек. Мына мен ашкошчу катары бүгүн Эшматтан мынча килограмм эт алдым, мынча килограмм картошка алдым деп сиз беришиңиз керек. Анан сиз туруш керек бул жерде накладной. Келген кишиге анан сиз көрсөтөсүз. Ал номер менен журнал болуш керек. Анан ошондо эсеби чыгат да. А завхоз сизге канча алып келип атканын каяктан билесиз? Завхоз сизге тияк отуруп журналына жасап аткандыр. 30 килограмм берип атам, 50 килограмм берип атам. Анан кийин канча жооп бересиз? Келбейсиз байда каякта жүрөсүз? Ооканаларды келип текшерип, мектепти, садикти текшерип, бала бакчага кирип, ар кимге жаман көрүнгүм келбейт. Мен деле тынч эле кабинетимде отуруп эчтеке билбейм. Баары өтүп атат, баары жакшы деп отчетту бере берген мен деле колуман келет. Бирок айрым жол бербейт. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Кыргызстан качанга чейин ушундай болуш керек? Тек жакшы жолго түшөлү деген ниет менен кыдырып келип атат. Келген жериңде эле бардак. Мына келген жериңде бардак. Бул кухняны башы иштетпей жаап коюш керек, култабы. Себеби жок, эчтеке жоопкерчилик жок. Завхоз өзү билет, өзү хан, өзү бий, канчаны берет, эмне кылат, кантип берип атат, аны менен баш ооруган эч ким жок. Завхоз сизге баш ээп жатат. Аны карап койгон сиз жок. Жөн эле журналдардын баарын коюп, нумерация коюп, баарын коюп, күнүнө такылдатып сурап турсаңыз, ал эч жака кетпейт да. Жооп берет да, ар бир май үчүн, ар бир килограмм кум шекери үчүн, башкасы үчүн. Siz çakılmazsınız. Çok söylüyor da reaksiya kılmazsınız da bezire turasınız çakılmazsınız da. Жоқ та совхоз азыр ал бир жакта жүрөт да. Понятно. Жумушта бар киши деген ал ашып кетсе 10 мүнөттө жетип келет да. Мунун тартипке салгыла. Ичиндеги процедураны бүт тартипке салгыла. Склад алып жүрөт. Кана бериңизчи журналды. Передвижение продукт. Берүүгө боюнча да бересиз. Ким ишенет сизге азыр канча берип атканыңызды? Таразыга тартып берип, Канаке кагаз кана. Мага таразаңыздын кагазын көрсөтүңүзчү. Журналыңыз болчу. Күнүмдүк азык түлүктүн кыймылы. Эт берип атам мынча килограмм, сүт берди мынча килограмм. Бунда движение менен келет. Кана эми движение журнал. Бул общий больницанын движениясы. Ушу больницада роддом менен терапияга беребиз да. Мага продукттун, азык түлүктүн эмесин айтыңыз. Сиздин колуңузда прошнурованный, пронумерованный журнал бар. Сиз күнүмдүк азык түлүктү берип атасыз. Ашкозчуга. Өткөзүп бересиз ошо. Мына монча болду. Анан жетекчиңиз кол коет. Мына бүгүн мынча продукт кетти. Эртең бул кетти. Анан айдын аягында мынча калды. Астата кийинки айга өттү. Отчетты биз ноокатка беребиз ошо. Жок, бүгүн эртең менен канча өткөзүп бердиңиз тигияка? Бүгүн азыр менюзда турат го. Жок, ошо сизде гана, сиз канча килограмм эт өткөздүңүз, канча килограмм 2 килограмм эт өткөздүм. Жок, ошо гана кагаз. Менюда да. Канча килограмм этиңиз сиз азыр мына ноябрь айына накладной канаке? Канча килограмм эт алдыңыз? Мага накладной бериңизчи. 12 килограмм алган. Канаке. Nakladный sıra. Накладной тапшырып койдук да, отчет менен. Каяка? Мына эске эмеде. Жаңы айга алынган жок да. Жок, ноябрь айыныкын кантип тапшырып койдуңуз? Октябрдыкын тапшырдым. Ноябрдыкын сурап атам, мен сизден октябрды сурагам. Ошо октябрда остаткасы менен 11 килограмм өткөндү, бе, понедельник. Октябрдан сизге канча килограмм остаток өттү? Канаке, остаток продуктов боюнча эместир. Журналда канча менен өттүңүздөр, остаток канча? Мага бериңизчи журналды остаток. Канча чыкты? Канча эт бар мына жерде? Бузул 6 килограмм, 1,5 килограмм. 6 килограмм эт бар. 1,5 дана. Bir ayga керектелүү этиңиздин көлөмү канча? Bir ayga 34 килограмм болду, bir ayda. Burada 1 kilogram, 1,5 kilogram. 34 килограмм bir ayga. Bir ayda. Канаке этиңиз? Сизде 6 килограмм эт, 12 килограмм эт остаток менен өткөн. Ноябрдын бүгүн 10. Ноябрдын эти кана? Ноябрдыкы ошол 12 килограмм остатка менен кийин дополнительный дагы 12 келди.
Kana. Ne de otasın? Ноябрда деп атасыз. Жоқ, ошо октябрда башташкан белгисі. Кандай келет? Бир айга деп келеби? Жоқ, тургун күн 11 күндө 10 күндө алды. Ысык тамакта. Ошо алганда кана алганмасызбы? Алганыңыз кантип алдыңыз? Азыр ояктан жөнөтүп берди. Мен накладойго барар элем. Эт эле келдиби? Эт эле келдиби? Ояктан жөнөтүп берди. Эт келеби жакта? Ким жөнөтүп? Доставщиктер жөнөтүп берди. Жа, кол койлабы? Ояктан жөнөтүп. Ошо копиясын бербейсиз. 2 жумага келет да, 2 Кагазын бербейсиз ошо. Мен сизде түшүндүм. Мен сизге тендерден утуп алдым. Анан сизге эт жеткиришим керек. Мен сизге этти алып келдим бүгүн. Бердим, мына акел. Сиздин тендер менен утуп алган этимдин көлөмү мынча. Ноябрь айынан мына сизге эт. Анан накладнойду берем. Мына накладной. Анан сиз ошого кол коюп бересиз. Мен алдым деп, анын фирманын өкүлү мен бердим дейт, сиз алдым дейсиз. Мен ошо менен анан булар тиркелет. Анан ал фирманын ээси барат да аны бухгалтериясына өткөрөт. Ал берип келдим дейт этти. Анан сиз алдым деп туруп өзүңүздүн бухгалтерияга өткөрөсүз. Суббота күнү жөнөтүп берди. Ой, ноябрдыкын эмнеге суббота күнү жөнөтөсүз? Ноябрдын бүгүнү Жок, бияка этти жөнөтүп берди. Эт келди, мен эти барып алам да. Кана этиңиз? Эт биякта тур. Мен сизден 6 килограмм эт көрүп атам. 6 азыр биякта бүгүнгү эртеңки менен 2 килограмм эт бериптирсиз, көрдүм. 8 килограмм. Эртеңки да турат ба? 8 килограмм эт көрдүм, эртеңиңиз ошол. Кана калган эт. Бар өтө жетти. Кана айнанайын, аке, кана эт. Менде 4-6 килограмм уякта болуп атат да. Эме кылыш керек буларда. Эми азыр биз өзүнчө группаны келебиз. Тендердин жүрүшүн бүт, прокуратуранын бүт бардыгын алып, тендердин эмени райондук больницанын, значит, эмесин алышыбыз керек. Эми райондук больница кыска райондук больница берип атканда деле кагаз пулун алдырсыз. Жок, кече суббота жөнөтүп берди. Биз барган успет кылган жокпуз. Жөнөтүп уяктан. Бүт каша булардын Siz azından Fener'den tanıtıp çıkarsınız. Siz turist yok benim bulacağım. Yok, kimden et aldınız? Kim jönüydü? Эт сизге ким алып келди? Башкасы эме бар. Этти ким алып келди? Вообще музейбеден райондон бөлүп туруп жөнөтүп берди да. Жок, мен түшүндүм. Ким алып келди сизге? Мына машинадан да жөнөтүп, таксиден алдым. Жөн эле таксиден жөнөтүп коебуз сизге. Жөнөтүп мен звонок кылып байланышып турдум да. Жөнөтүп мен алып алайын деп. Ошондой боло береби? Булар таксиден эле салып жибереби тиги райондо? Жок, бул жеткириш керек өзүнүн милдеттүү жеткириш. Эртең бирөө отравление болсо ким күнөөлүү болот? Өзү жеткириш керек, кече суббота обедтен кийин кеч болуп. Сиз азыр кухняга эмненин этин бердиңиз? Малдын эти? Кайсы малдын эти? Ошо документ менен берет да. Кана документ. Сиз кайсы малдын этин бердиңиз? Азыр кухняга биз барсак адамдын эти турат го кухняда. Ошол эле. Кимден алдыңыз тиякта? Бияқта вообще алып келип центральный больницага түшүрөт. Центральныйдан ким бөлүп берет? Ошол жерден завхоз бөлүп берет. Завскат бөлөт, да? Жусуп деген завхоз бөлүп берет да бизге айыл. А если сизге 20 килограмм ордуна 15 килограмм салыңыз? Жок, биз килограммга барып, ошо килограммды жөнөтөбүз да. Өзү келишимди бересиз. Тартып алабызбы? Маматовго кетип барган. Райондук больницага азыр баралычы. Давайте, эмени. Siz бул иш боюнча, мунун иш боюнча 2021-жыл үчүнчү моюңузга миллиондор келет тергөө. Анан же ошол акчаны кайра кайтарып бересиз, же болбосо жакшынакай болуп барып камаласыз. Эки эле жолуңуз бар. Себеби бир дагы кагаз жок. Siz өзүңүзгө алып аткан нерсенин бир дагы кагазы жок. Кантип алып атасыз? Кантип жоопкерчилик алып атасыз? Жетекчилик кантип уруксат берип атасыңар тамак жасаганга кухняга? Бизге алып келдим ушунча эт, ушунча эме деп накладойду көрсөтөт эле. Кантип накладой? Ушу накладой дактан жүрөккө калды. Жөнөтүп берди кечке Мындай келипти дейм, анан эртең менен кана эмне берип атасың? Старшийди жөнөтөм, өзүң эсептеп килограммды ал дейм. Siz yetekçi katarın siz daha çok verirsiniz ki.
Yok, Sizde jurnalda yetişki sesler sizge karaydı. Kata yetişkiler, kana produklar dediler. Buhalteriyamiz oktyabrın отчетni taptaqir boshqacha topshirib qo'ydi. Dinjol. Ana yetalda keldi. Zam. Lavrashni. Bundan uncha kelib qo'ydi. Vallahi o'ta qo'yishdi. Через накладную алып кетет, мындай. Накладный менен. Жок, ошо кантип берет. Накладной болуш керек да, анда силерге отчет бериш үчүн. Мен ушундайды алып кеттим деп. Мына директор отпустил деп кол коюп атат, получил деп. Ошол завхоз кол коюп алып кетишти, туурабы? Кана, мен мага накладной көрсөтчү завхоз. Алып кеткен накладной бар да эмне жерде. Буга сизде жүрөт азыр. Мына. Жок. Саливан да ошол. Чыгып атабы байланыш? Чыксын, ошол эмне деле громкостьта турсун азыр. Саливан. Кандай? Жок, бул жанагы еттин биринчи сертификат. Мына аягда бир эле жолу. Ушул Наябрда бир эле жолу калган октябрьский отчеттер бар болсун. бар, штрафтар деген. Ал эми акылдылар да. Завхоз. Алло. Салам алейкум. Сизге жанагы продуктунун бияктан чыгарган продуктуну такси менен кайсы жерден салат? Кайсы жерден сизге жеткирет? Акыркы этти түнү бир 6-7де келип калды да, ошондо анан калганын барып алып келебиз, бирок акыркысы кече суббота күнү түнү келип калды да, суббота. Накладныйда бар. Такси менен салат. Бир жол. Туурабы? Сизге такси менен жеткирет деп атпайсызбы? Жок, түнү салып берген экен, анан ошо ноокатка келди деди, мен бара албай анан жөнөтүп бер, мен күтүп алам дедим да. Сиз улам телефон менен сүйлөшүп турган такси менен кайсыл такси экен, ошол такси алып келип берет деп атасыз. Накладной биздин колубузга тийбейт. Накладной жок. Сиздин накладноюңуз каякта? Сизде бир дагы накладной жок болуп атпайбы? Кана накладнойлоруңуз? Ошо мен болгону бир жолу эле эт алдым, калганын полный отчет кылып тапшырып койгонбуз да. Мына. Өткөн айда. Алганым ошо эле, бирок продукталар полный ошо отчетто тиркелип турат да. Жок, накладноюңуз кана, сиз ноябрь айына 10 күн болду. Сиз өзүңүзгө кабыл алган товардын бир дагы накладнойун көрсөтө албай атпайсызбы? Ноябрь айында. Кана ошонун накладной кана? Ошону мен барып ала албай калдым, ошо түнү келип калды да. Анан кантип берип атасыз? Анан бир жерди оңдоп, 2 күндөн бери кайдан оңдоп туруп калды. Кантип берип атасыздар? Бул мындай Тебе, Айдар. Так, мясо продукты. Могу говядина, туурабы? 359 деген эмне? Сеносы. Килограммбы? Сеносы. 359 сомдон алып келет. Батендерде эң арзан. Алты сено болот. 359 сом кантип биринчи категорияда бага коюлат. Эми бутканадан газы сенеден өлчөт да. Эң арзан еттен сапаттуулунан камизалат да. Табалдиев деген ким? Табалдиев деген бул ушул азыркы тендерден өтүп калды. 150 сомдон. Сенасы. Сенасы баасы 450 сомдон өтүп калды. Ергешев ким ал? Ергешев деген жок. Ергешев деген документиңерди Ергешевге берип атпайсыз? Жок, Табалдиев ушул ИП Ергешев Султанбектен бул көмүрдүк, Ол көмүр ал. Бул канча сомдон алып келет азыр Сергеевке? 450 сом. 359 деп берип атпайсыз? Жок, мына немеден башталды. Бул мына 1 ноябрдан башталды. Договор. Сразу 100 сомго көтөрүлүп кетти. Эми тендер ким утса ошол эле. Мыналар часы көбөйдү дагы, бир арзан болду. Специаль заданияны канчадан берип атасыңар? Биз ошо Канча? Силер берген 460 канча киши катышты? Именно еттин эмесине. Бул этке акыркысында 3 киши. Канча киши катышты? Барсаңы, Жанжак. Бас берега. Канча киши катышты этке? Этке участниктерди берген. Последний. 4 киши. Ошол ичинен 450 сом ИП Табалдиевди эмненин негизинде тандап алдыңар? Коюлган бар сертификат талаптамалар, квалификациялык талаптамалар негизинде.
Берки компаниялар жанындагылар эмне? Алар көбүнчөсү бизде баягы негизинен сертификат соответствиядан кетишкен. Бул жерде баягы biz 8 tonnага берген болсок, алгардыкы көбүнесе 6 tonna 500 ушуну койдук. Катырымыз не пакет биздин заказчиктин нересин требованиясы. Тендердин эмесин бергилечи? Документациясы, ИП Табалдиевдин чогулткан документациясы. Салыкка карызы, башка чогулткан документин көрсөткүлөчү. Анан берки катышкан фирмалардын данныйларын бергиле ма? Башка катышкандар кимдер катышкан? Так, ет келди дейли да, мынакей 359 килограмм ет берип атасыңар, получается, нокатка. Биге Салиевага. 359 сомдо. Мясопродукт. Килограммы. Так, количество мол болуп атабы? 45 кило. 45 килограмм. Вот октябрьский, да? Октябрьский. 5 килограмм болуп атабы. Канакей накладная. 45 килограмм. Bir aylık açıyordun içinde. 16, 90 kalkulaş. Kaç payla var? 16, tak, 13. 10'u alıyorsun. 18. 13 için. Onlar gelen. 20. Başına. Kanti bilet azır. Sizler taksiden salıp gördünüz. Nakladnoyu var yok. Тигиде накладной жок. Канча эт алды, кайерге апарды, такси жеткирген жок. Эмне болду? Каяктан чыгарабыз? Бизде алып кеткени чыгып коюп накладной. Кантип чыгат накладной? Силер кол койгон жок да накладной чыгат. Кантип кол койдуруп атсыңар? Түнү менен ал силерди эт таксиден салып берип атсыңар. Böyle tutasında ahırında bayağında pastapşık et tügödü de ana met tünü olsa da geldiğinde. Ana tünü ak gel yerden et diye Allah'sında. Любой жетtiler mi lor taksiden salıyor. Ya bayağı uçaska öyle jetler aldık. Kaçan saldın? Birinci nemi de algan. Birinci noyabr. Ne toyası? 6. noyabr aldık. 6. noyabr aldık. Kança et aldık? 18 kilogram aldık. 18 kilogram. Bugün kança et var ki ne? Bilmem ama kança et. Özün rastladık. Benim hazır hanım rasxod hiç kimge bilip etmeysen al oşonu algandaki da yok da menüsü de yok. Rasxod'u günündük menüne getirdi. Menüsü de yok. Ansız günündük produktu kança produktu getir движение de yok. Kimge kança produktu bugün 6 kilogram et tutar. Ben varsa muzdakısından çıkarıp alıp tekşerdik 6 kilogram et tutar. 6 kilogram et bolgon bolsa, значит, менен жазгандагым ушу күнүндүк деген эсепти аласың. 29-400'tөн 6 kilogram men üstü. 24. Kayakta et kaldı. O hasta 10 günde. 10 günde olsun. 6. noyabrdan 13. noyabrga çeyin 4 gün. 4 günge çıkarıpsаңызlar 1 kilogram 200 gramdan et berет экен. 4 kilogram 600 kilogram çıkarıpsың. 18. 18 kayakta hasta. Kim bilet onu? Sizlerden neme bolmasa, gözömөл bolmasa, azırca hiç kim düşünmese. Aytotpam, участкада меню жокtu. Главврач эч нерсени билбейт, ошо түшүнөт. Menü var mı? Завхоз эч нерсени билбейт. Menüsü жок болсо, Menü var mı? Kim карайт ошону? Эмне көргөзбөдүң болсо? Могул эт алып келип аткан боюнча, Салиева ооруканасы боюнча мага жыйынтыгын Болду. кийинки жумада полный билдириңиздер. Жанагы завхоз толугу менен иштен кетиш керек. Ал жерде иштегенге моралдык да окуу. Бүт бардыгын тактап, продуктулар канча кетти, кандай болду, эмне болду, бүт бардыгын чыгаргыла да орун алмаштыр. Анан ошол оорукананы карай. Оорукананы уят жанагындай кебетеси менен мына биз бардык. 10 мүнөт турдук коридордо. Тоңуп калдык. 10 мүнөт турдук коридордо, тоңуп калдык. Таманыңан өткөн сыз мениңе жетет. Ошол жерде бир 6 айлык, 7 айлык балдарын көтөрүп алып жүрөтүм элерчи. Анан детский дагы бир процедурный, взрослый дагы бир процедурный. Мына бул жерде чоң эле эже жатат, капелин салып. Бул жерде жаш баланы коюп алып, ошого эме укол сайып атат. А ким кетилдик берет? Экөөнүн ортосундагы оору бири-бирине жугуп кетпейт. Чоң менен баланын ортосунда. Ошол жердеги маселени көтөрүш керек. Оорукананын оңдоо түзөө иштерине полный көңүл буруңуздар. Мына 2022-жылдын бюджетинен оорукана толугу менен ремонттолот. Айыл өкмөт мен дагы жардам берем деп атат.
Биз жардам берет, биз өзүбүз алалы десек, мүмкүнчүлүк бербей жатат. Акча которгонго бизде бюджеттен тиги оорукананы оңдогонго бюджет жол бербейт экен, мыйзам жол бербейт. Кичинекей бир эме алып берип койсом, жылыткыч алып берип койсом, ошону да кайра акчамды кайтарып ордуна коюп счетный палатада. Ошон үчүн ошол жердин оңдоо иши аба. Сизге мына 2022-ге чоң тапшырма. Толугу менен оңдоп түзөө иштери жүрсүн. Уят жанагындай больница андан көрө ал жерге барган киши айыкпайт, ал ооруп кетет кайра. Кайра эле ооруп кетет, себеби биз өз көзүбүз менен көрүп келдик. Мүмкүн эмес ал жерде адам дарылаш мүмкүн эмес. Муздактыгына чыдаш мүмкүн эмес. Жакшылап ошол жагын билип барып караңыздар, ордуна келтириңиздер. Оорукана боюнча ушул Көкжар айыл өкмөтүндөгү Уркуя Салиева атындагы оорукана бар экен. Бул райондук ооруканага карамына караштуу. Ал жердеги чыныгы иштин жүзүн дагы мына сиздер менен барганда көрдүк. Азык түлүк менен камсыз болушунда ошол жерден чарба кызматкери бар экен. Чарба кызматкеринин иши дагы жок. Бир дагы кагазы жок, журналы жок. Ал кантип тамак алып келип атат, кантип азык түлүк берип атат, кимге канча берип аткандыгы жөнүндө бир дагы кагаз көрсөтө алган жок. Бул демек ал кишинин жөн эле уктап жүргөндөгүсүнүн натыйжасы. Ошол жердин жетекчисинин дагы ошол кол алдындагы чарба кызматкерин текшерип койбогондугу, карап койбогондугу, көңүл бурбай койгондугу бул өзүнчө маселе. Ошол оорукананын кечеги күндөгү оор акыбалдагы кези бул ошол райондук оорукананын жетекчисинин түздөн түз кемчилиги. Биз бул кемчилик боюнча атайын ошол жердеги окуяны көргөндөн кийин Ноокат райондук борборлоштурулган ооруканасына дагы атайын бардык. Оорукананы дагы толугу менен кыдырып чыктык. Азык түлүк менен камсыз кылуу тармагында аларда дагы кемчиликтер бар. Муну дагы биз жетекчилигине бардыгына ошол жерден талапты коюп, убактысын бердик. Ошол кемчиликтерди жоюу жөнүндө. Мына көпчүлүк элдин арасында да ушундай сөз бар экен. Ал жерде ошо Асамиди Марифов деген аксакал отурат. Ал жерге эч ким кире албайт, ал жерге текшерип бара албайт, көрө албайт, ал киши эч кимди тоготпойт, укпайт деген. Мүмкүн 30 жылдын ичинде ошондой окуя болуп келгендир. Мүмкүн ал киши бирөөлөргө таянып, бирөөлөрдү укпай коюшу мүмкүн. Жергиликтүү бийликти укпай койгон учурлар болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндөгү мына президенттин койгон тапшырмасы дагы, губернатордун койгон талабы дагы ушул. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликте эч кимде эч кандай кол тийбестик болбойт. Райондун аймагында туруп райондук бийликке баш ийе тургандар, райондук бийликке баш ийет, областтын жалпы координациясы бул областтык бийликке баш ийет. Биздин колубуз жетпеген, бутубуз жетпеген жер, Кудай мына тынчтыгын берип, ден соолук берсе, калбайт. Эч кимде ушул Ош облусунун ичиндеги аймактагы жетекчилердин эч кимисинде бирөөнүн таанышы, билиши, башка деген бир кол тийбестик болбойт. Биз ар кимине барабыз, ар кимине жетебиз, Кудай буйруса. Губернатордун бүгүнкү күндөгү аткаруу бийлигиндеги өзүнүн кызматкерлерин, өзүнүн орун басарларына бардыгына коюп аткан талабы ушул. Жалпы көзөмөл, жалпы координация ошол областтын президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өзүндө. Биз ошол кишинин талабын, президенттин тапшырмасын аткарып атабыз.